Урматтуу бир туугандар, дагы бир элибиздеги көйгөйүн маселеге токтолгум келип турат. Бул биздин улуттук баш кийимибиз калпак маселеси боюнча Кытайга кошуна болгон узун көп жакшы жагы болгон менен анын жаман жактары дагы бар экен. Мисалы үчүн кыздарыбыздын Кытайга тийип кетүүсү, кытайлардын биздин каптап кетүүсү жана ошол калпактарыбызда Кытайдын жанагыдай бир жасалма кездемесинен тигилип кетүүсү. Чындыгында араб өлкөсүнө барганда өзүнчө эле бир араб улутундагы адам ошол араб улуттук кийимдерин тиктирип кетет. Ошол сыяктуу биз дагы ошол базардагы мындай бир калпак эмес, балким калпактарды тиктирип, кыргыз допуларын, кыргыз калпактарын ошондой бир эң кымбат азиктүү буюм катары көрсөк, ошондой эле буларды башка жакка белекке бербесек деген мен пикир айтмакчымын. Менин башымдагы кийип турган топум ошондой эле ушунун калпактары бар. Бул атайын ошол өзгөчө калпак деген атайын ишканасы бар. Калпак тиккенди адистешкен өзүбүздүн кыргыз жигиттери уюштурган. Мына ушундай өзүңүздүн башыңызга туура келген таза кийизден жасалган жана өзүбүздүн жанагыдай бир теңирчилик башка бир атрибуттар эмес, балким чыныгы кыргыздын өзүнүн саймалары менен кооздолгон ошондой эле бийиктиги дагы нукура кыргыз калпагы болгон, кыргыз калпагынын мындай бир салттуулугун сактаган өзгөчө бир калпак кийгиңиз келсе, анда ошол азыр мен сизге телефон номурун айтып берем. Бул урматтуу бир тууганым, жанагы пайгамбар алейхиссаламдын өзүңө жакшы көргөндү башка бир туугандарыңа жакшы көр деген хадисин амал кылып айтам. 0706 77 01 55 мына ушул өзгөчө калпак телефон номуру. Ушул жерден жакшы калпактар кийиңиздер дейт элем да. Анан жанагыдай бир жаман кездемеден тигилген туура эмес болгон калпактарга бойкот жарыялашыбыз керек дагы. Мына ушул нерсе биздин базарда болбош керек деп айтат элем. Биз калпактарды дайыма заказ менен тиктирип кийип, ошол калпакты касиеттүү мындай элибиздин бир көрөнгөлүү мындай бир салты катары көтөрсөк, урматтуу бир тууганым, мындан биз эч качан жапа тартпак эмеспиз. 0706 77 01 55 өзгөчө калпак, урматтуу бир туугандар.